эркиндик деп, эл деп башын сайгандар, эч жалтанбай ажалга түз баргандар. Өлбөс кылды келечегин кыргыздын, өлкө үчүн өмүр берген кайрандар. 2010 жылдын 7 апрелинде болуп өткөн элдик революция биздин өлкөбүздүн соңку жаңы тарыхындагы эң зор саясий окуя болуп калды. Кыргызстандын калкы өлкөдө туруктуулуктун жана тынчтыктын болушун каалайт, Кыргызстан гүлдөгөн өлкөгө айланышын тилешет. Мына быйыл апрель революциясына 6 жыл толуп отурат. Ошол апрель окуясында Ак үйдүн башында элге карай ок жаадырып жаткан көзгө атаарлардын огунан биринен сала бири сулап калып жаткан бейкүнөө адамдарды көрүп, окко учкандардын денесин тез жардамды көздөй көтөрүп чыгып, каңырыгы түтөп, калың элдин катмарында Тороев Акылбек Парпиевич да бар эле. 6 жыл өтүп кеттир, 2010 жыл убакыт өтө тез өтүп, мен үчүн дагы эл үчүн эле. 2010 жылдын 7 апрелинде бир 12-лер чамасы болсо керек. Үйүм өзү биздин Алты аянтына жакын турат. Ал убактарда билип жүргөнсүздөр. Бул Бакиевдин үй бүлөлүк кландык режимине мамлекетте туура эмес багытка алып кетип аткан элдин баары наразычылык күчөгөндөн күчөп, жерлерде мамлекеттик структуралар иштебей, үй бүлөлүк башкарууга өтүп, феодалдык методдорго өтүп, ошонун арасында мен деле ошол мамлекеттин гражданы катары ичимде көйгөйлөр болуп, өзүмчө тынчсызданып, кыжалат болуп, келечекке балдарыбыздын, небере чеберелердин келечегине кыжалатчылык бар эле. Ошо эл чыгып, тынчтык гана митинг болот дегенине мен дагы өзүмдүн бир тилектештигимди билдирейин деп, өзүмдүн бир граждандык позициямды билдирейин деп, эл катары мен да ошол площадка Алаты аянтына багыт алдым. 12-лерде болсо керек, 12-лерде. 2010 жылы бийликтин энергияга болгон тарифти адегенде 2, кийин 5 эсеге көбөйтүшү, уюлдук байланышка кошумча акы киргизүү, энергетиканын, газдын каатчылыгы элдин чыдамын кетирип, толкундоолорго, жарылууга алып келди. Республиканын бардык региондорунда жапырт элдик толкундоолор, митингдер болуп, акырында оппозиция лидерлеринин камалышы менен Бишкекте 7 апрелде миңдеген адамдар өкмөт үйүнүн алдына чыгышты. Колонна менен акырын Ак үйдүн алдына келип олтуруп, ошол жерде туруп калдык. Ал жерде сүйлөгөндөр болду. Ошол убактарда анан өзүмдө байкабай калдым, ошо мен кечирээк бармын. Кээ бир атышуулар уже башталып калган экен. Биз ошол Ак үйдүн сол тарабында азыр ошол жерге бир эстелик коюлган, апрель революциянын катышуучуларына ошол жерде турдук. Бирлерден өткөндө болсо керек, жаан жай баштады. Оң жакта бир жанагы аскердик машина, жанагы темир тордун ичинде пикап турган, ошол жерде биз туруп калдык. Элдик уганга даяр болуп аскерлер турган, биз сыртта турдук. Ошол убакта анан эле биринчи атышуулар башталып кетти. Бул интернеттен алынган сүрөттөр, ошондой сүрөттөрдүн 5-6 бар. Ошо мен Ак үйдүн оң жагында жүрөбүз, чыгыш тарабында. Бул балага ок тийгенде муну алып чыгып кетип атканбыз, анан дагы бирөө ок тийген, экинчисин алып чыгып кетип аткан. Ушул айланада жүргөнбүз. Ошол мезгилдеги бийлик карапайым калкты колуна курал алып жаадырган ок менен тосуп алды. Бирок эл апрель революциясын ишке ашырып бийликти кулатты. Бийликтин кулашы 100ге жакын эр азаматтын курман болушу, 1500дөн ашык жарандардын майып болушу менен коштолду. Эч бир коркуу сезим болбоптур. Ошо өзүмдү эмес, башка бирлерди ойлоп калдым окшойт. Анан 2 адамды чыгарып тургандан кийин бир аз күн батыш тарапты карап туруп калганда ошо бир өзүмдү жоготуп
бир башка абалга келип калдым көрсө ошондо катуу ок тийген экен. Ошо бир канча убакыт өттү, анан тез жардам машинасы менен бизди алып кетти. Кайным баары эле раматылык болуп кетти, жаткан жери жайлуу болсун. Ушул кайным алып ушул площадка барып, карап издеп, бир кызыл куртка кийип кеткен, ошо кызыл курткачандарды эле карап аттык экөөбүз, эки жака бөлүнүп алып, ушу телефон менен таптыңбы депчи. Үчтөрдө барып издеп таппадык. Анан кайра кайттык. Анан 5-6-лардан тууган уруктар менен барып анан издедик. Жанагы черепно-мозговой отделение бар, хирургия улуттук госпиталда. Ошол жерде биринчи операциямды ошол жерде өткөзүштү. Анан өзүмдү жоготтум, кийин ошо эртеси күнү тууган уруктарым келиптир, ошондо өзүмө келдим. Ошол күнү эле түнү болсо керек. Ал жерде абалым өтө оор. Операция бир гана алдын ала эле бир предварительный операция болуптур. Бүтүн почти парализованный эле болуп калды. Ушу 9-дан өткөндөн кийин ушу соткама дозвон келип эле чыгып калат. Анан кийин бу ким экен деп анан кийин звонить этсем, карасам незнакомый, тааныш эмес номер да. Анан звонок кылдым. Звонок кылсам эле ошо бир эжекен, ушу Туроевдин аялы силерсиңерби деди. Ооба десем, ушу келип калгыла. Республиканский лицевой челюстный хирургияда жатат, күйөөңөр операция болду. Азыр кичине өзүнө келип атат дегенде ушу бардык, барсак ошол эмеде экен. Ушу палатага эсине келиптир, палатада экен. Анан каны да көп кетиптир. Баягы ок тийгенде, баягы лицого тийгенде аябай эле лицо шишип кеткен да, тааныгыбыз болуп кеткен да аябай элечи. Ушу верхний челюсттер башы кетиптир, үстүнкү эмеде тиштер. Ок ошо могу жерден кирип таңдайды тешип, бияктан түшүп кеткен да. 6 баланы даярдап, оор жараданларды ошол Турция менен мамлекеттин биздин президентибиз сүйлөшүүлөр болгон экен. Бизди Турцияга 14 апрелде экен, 17 апрелде алып кетсе керек. Ошо Турцияга бардык. Барсак, эми ал жерде деле көп нерсе жогорку деңгээлде сүйлөшүлүптүр, бирок ошонун деталдары, механизмдери сүйлөшпөй калган экен. Өтө кыйынчылык болду. Муниципалдык поликлиника бөлүнүп койгон экен, же бизди тааныбайт, же биз аларды тааныбайбыз. Ушинтип ал жака сүр, бул жака сүр болуп, ушу оор жарадар болуп барган балдар өтө кыйналгандар көп болду. Акырынан биз өзүбүздүн бир ошол жерде тааныш адамдар бар эле, лор отделениесине жатып 20 күндөй ал жерде дарыландым. 2011, 12, 13, 3 жыл, 5-6 жыл операцияларга бардым. Москвада, көбүнчө Москвада операцияда болдук. 3 жыл, 4 жыл операция болуп турмун. Кудайга шүгүр, азыр Кудайга шүгүр азыр жакшы болуп калдым. Негизги адам эркиндиги, жарат эркиндиги деген бар бизде. Демократиянын да кичине бир бөлүгү болсо да бар. Эркиндик деген бар. Бул чоң бир жетишкендик, чоң Алла Тааладан берген неемет. Дин эркиндиги бар. Экономикалык эркиндик бар. Караңыз азыр. Бардык тармактардан адамдар Кыргызда жаштарыбыз уктабай калды. Түнү ойлонуп чыгат, эртең эмне кылышым керек, кандай кылышым керек деп. Жаңы изденген адам көп. Бардык тармакта. Бул тигүүчүлүк боюнча карайлык, жашылча өстүрүү боюнча теплицаларды караңыз, мондай имарат куруш боюнча, мал чарбачылык боюнча, тоок өстүрүш боюнча ар кандай тараптан өсүш жогору. Апрель окуясынын бир катар активдүү катышуучулары бүгүн Апрель революциясынын баатырлары деген төш белги менен сыйланышкан. Апрель окуясынын жыйынтыгы Акылбек Парпиевичтин биринчи топтогу майыптыгын тастыктады. Тороев Акылбек Парпиевич Апрель окуясында мамлекет тарабынан Апрель баатыры деген наам албаса дагы жүрөгүндө атуулдук намысын жогору коюп, кыргыз эли үчүн болгон күч кубатын арнап келет. Өзүм мурдак баштаган жумушумду улантып, мен ошол менен алек болдум. Азыр мүмкүнчүлүк бар да ишти кылайын, жумушту кылайын, мүмкүнчүлүк болсо бирөөгө себепкер болоюн, жумуш ордун түзүп берейин. Колуман келсе мээримдүүлүк фонддоруна жардам берейин, налогторду төлөйлүк. Ушундай
максаттар менен алып урушуп жүрдүм.